Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Ошто түн ичинде 2 унаа кагышып 6 адам ооруканага жеткирилди. Алкашты дагы эр кылып алса болот дешти. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 мартта Бишкектеги Имам Саракси атындагы Борбордук мечитте намаз окуп, чогулгандардын баарына ооз ачар өткөрдү. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Мамлекет башчысы мечитке келгендерди ыйык ороз айы менен куттуктап, руханий жактан бекемдикти жана бардык жакшылыктардын кабыл болушун каалап, биримдиктин, боорукердиктин жана өз ара жардамдашуунун маанисин баса белгиледи. Кудай баарыбыздын тилегибизди кабыл кылсын, калкыбыздын бардыгынын көкүрөгүнө ыйман толтурсун, элибиздин ырыскысын мол кылсын, мамлекетибизде тынчтык болсун деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Ошто түн ичинде 2 унаа кагышып 6 адам ооруканага жеткирилди. 5 марттан 6 мартка караган түнү Ош шаарындагы унаа кырсыктан улам 6 адам ооруканага түштү. Бул боюнча өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда кырсык түнгү саат 4:00 чамасында Ош шаарындагы Ак Тилек кичи районунда болгон. Жолду Деуматиз менен Жигули үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Ош ШИП боюнча милициянын кайгылуу кызматы билдиргендей, Жигулинин айдоочусунун күбөлүгү жок болгондуктан кайгылуу кызматкерлеринен качып, карама каршыга тилкеге чыгып, Деуматиз унаасын сүзгөн. Кыздардын эмелери ушинтип эле өчөлө депчи, эркектер ушундайбы депчи бар эле. Башка эркектердин лицосу ушул эркектей эле болуп калды мен үчүнчү. Алкашты дагы эр кылып алса болот дешти. 35 жаштагы кыргызстандык келин Орусияда зордук, зомбулукка кабылып жатканын айтып кайрылды. Анын коопсуздугу үчүн жүзү жабылып, аты жөнү өзгөртүлдү. Айжандын айтымында ал 2024 жылдын күз айларында Москвада өзүнүн эле айылдашына турмушка чыгып, жарандык никеде жашай баштаган. Көп өтпөй жолдошу моралдык, психологиялык басым жасап, кийинчерээк кол көтөрө баштаган. Мигрант келин азыркы тапта чечкиндүү кадамдарга бара албай турганын билдирди. Ар бир кадамымды санап, ал турсун сүйлөгөн сөздөрүмдү көзөмөлдөйт. Жумушта мен жооптуу иш аткарам. Кызматкер катары администраторго иш боюнча кайрылсам да, сен эмнеге антип айтасың деп чыр чыгарат. Мен өзүмдүн сүйлөгөн сөзүмө дагы эч кандай ээлик кыла албай калдым. Мен болгону тирүү адаммын. Болду. Өзүмдүн убактыма, каалоолорума өзүм жооп бере албай калдым, дейт Айжан. Айжан коомдогу стереотиптик көз караштардан улам шашып эле күйөөгө тийип алганын айтууда. Миграция тармагында иш алып барган адистер Орусияда мындай абалга кабылган аялдар көп экенин айтууда. Булак Азаттык Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте унаа оңдоочу жайдан чыккан өрттөн 4 унаа күйүп кетти. Бишкек шаарынын Свердлов районундагы Алмата көчөсүндөгү техникалык тейлөө борборунан чыккан өрт саат 15:15 чектөөгө алынып, саат 16:00 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түздү. Кесепетинен 4 унаа толугу менен күйүп кеткен жана 5 унаа сакталып калган. Жабыркагандар жок. Анын ордуна менин кызым деле болуп калышы мүмкүн эле. Андыктан жардам бербей кое албадым. Алматы аэропортунда бычак көтөргөн кишинин барымтасындагы аялды сактап калган Муса Абраимов Спутник Казакстанга окуя тууралуу айтып берди. Коркунуч жаралганын сездим. Өзүм корккон жокмун. Эптеп ага жардам беришим керек эле. Барымтага мени ал дедим. Сунушума көнгөнү жакшы болду. Өзүмө токтоо кармап турдум. Ыңгайлуу учурду күттүм, деген ал. Абдраимов 5 баланын атасы экени, аэропортко досун узатканы барганы айтылды. Такое чувство не было. Каким-то образом должен был помочь ей, чтобы, не знаю, должен был помочь ей как-то, чтобы забрать ее оттуда. Но каким-то образом момент, чтобы обменяться заложником, я попросил его, чтобы вместо нее, чтобы меня взял. Хорошо, что он согласился, отпустил девушку и меня забрал. Ну что, в этот момент вы сами не боялись? Такое чувство не было бояться там. Я вел себя спокойно, ждал момента.